Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен мыкты класс текчи конкурсунун катышуучусу Айженова Жамиля Жыробаевна. Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номер 22 Атайын жардамчы мектептин мугалимимин. Классым 2 класс, 2 А классын класс жетекчиси болуп эмгектенем. Балдар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Саламатсыңарбы? Азыр кайсы мезгил балдар? Ана айтып коелучу. Ооба, туура айтасыңар, азыр кыш мезгили. Жакшы. Кайсы ай балдар? Январь. Эми январдын кыргыз тили, январь айынын кыргыз тилинде эмне дечү эле? 3-түн айы деп койчу элеге. Азаматсыңар. 3-түн айынын кайсы күнү бүгүн? Туура айтасыңар, 3-түн айынын 31-и. Демек 3-түн айынын акыркы күнү экен. А жуманын кайсы күнү? Жуманын бүгүн 5-чи күнү. Жума күнү. Азаматсыңар, жакшы. Келгиле балдар. Силер менен сабакты баштайт жагымдуу маанай берип туралы. Бул жагымдуу маанайдагы көнүгүүнү аткаруу менен силердин майда моторикаларыңар иштеп, майда моторикаларыбыз канчалык жакшы иштеген сайын биздин мээбизге сигнал барып, мээбиз дагы жакшы иштеп, бүгүнкү сабакта биз эң жакшы деңгээлде өткөрүп, жакшы түшүнөт экенбиз. Келгиле баштайбыз. Жагымдуу маанайды түзүп алдык. Эми силер менен биргеликте азыр мен үй бүлө жөнүндө сүйлөшкүм келип турат балдар. Баарыбыздын үй бүлөбүз бар. Биз мектептен чыгып, бала бакчадан, жумуштан ата-энелерибиз чыгып, баарыбыз кайда барабыз? Кайда шашабыз? Биз баарыбыз чыгып, бул эмне? Үй, кайда шашат экенбиз? Үйүбүзгө шашабыз, Эми балдар, үйдө кимдер бар? Кана, үй бүлө мүчөлөрүн бирден атайлычы. Ооба балдар, туура айтасыңар. Чоң ата. Дагы ким бар? Чоң эне. Апа. Туура айтасыңар балдар. Дагы ким бар? Эже, карындаш. Ооба. Байке, эни. Бөлөктөн үйүбүз бар экен, Демек, үй бүлөдө биздин эң чоң аксакалыбыз, биз сыйлаган төрдүн көркү, бул биздин чоң атабыз, андан кийин чоң энебиз, атабыз, энебиз, биз үй бүлө мүчөлөрү канчалык бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизди жакшы көрүп, бири-бирибизге сүйүү тартууласак, биздин үйдө ынтымак, ырыскы, биреки болот балдар. Анда эмесе, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз балдар. Мен эмне үчүн силерден үй бүлө жөнүндө сурадым? Бүгүнкү өтө турган темабыз ушул үй бүлөгө байланыштуу болгондуктан мен силерден үй бүлө жөнүндө сурадым балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы үй бүлөлүк салттар деп аталат. Демек, сабагыбыздын максаты эми, урматтуу окуучулар, айткылачы, үй бүлөнү эмне бириктирет? Эмне бириктирип турат үй бүлөнү? Кана ойлонолучу. Ооба балдар, үй бүлөнү
жашаган жери бир жерде жашайт баары. Үйү, жылуу жумшак мамиле, сүйүү, бири-бирин колдоо жана жардам берүү жалпы ушундай көз караштар. Балдар, эми мен силерден сурагым келип жатат. Бардык үй бүлөлөр бири-бири менен окшошпу? Бардыгы үй бүлөлөр бирдей окшошпу? Жок, балдар. Үй бүлөлөр ар түрдүү болушат, окшошпойт экен. Демек, айырмаланып турат экен бири-бирине. Эмнеси менен айырмаланат, балдар? Эмнеси менен айырмаланат деп ойлойсуңар? Ооба, силер туура айттыңар. Силер айткандар абдан туура. Үй бүлөлүк салттар менен да айырмаланат экен, Келгиле анда көрөлү. Биз атайын ушул классташыбыз Сезимдин үй бүлөсүндө кандай салттар бар экенин барып, Сезимдин үй бүлөсүндө чоң ата, чоң эне апалары менен биргеликте кичинекей маек жүргүзгөнбүз. Келгиле анда балдар, силер менен чогуу ошол маекти көрөлү. Мен ошо Сезимдин эжекеси болом. Анан сиздердин үйүңүздөргө бүгүн келгеним ошо бизде жакында тарбиялык саатыбыз бар. Тарбиялык саатыбыздын темасы үй бүлөлүк салт. Эми үй бүлөлүк салтты ар бир үй бүлөдө ар башка болот да. Биз ошо сиздердин үй бүлөңүздөрдө кандай салттар бар, кандай салттарды сиздер ошо колдоносуздар, ошону билели деп бүгүн ошо сиздерден кичине интервью алалы деп келгенбиз. Анда мексе аксакалдан кичине сураналы, ошо өзүңүздүн үй бүлөңүздөгү салттар боюнча кичине бизге айтып берсеңиз. Рахмат, куш келипсиз. Биздин ушу неберемин эжеги болот экенсиз. Эми салт санаа боюнча айтып өтө турган болсом, бизде ушу тамактануунун ирети боюнча айтып берсем, биз жалпы ушу чогулуп олтурганда неберелерим, келиндерим, чоң апалар болуп, булар негизи чоң апасы менен чоң атасын күтүшөт. Тамакка алдын ала кол салышпайт. Биз келгенден кийин тамакты даярдашып, анан жалпы жашнакай кылып бата кылуу менен баштайбыз. Бата кылып баштап, анан акырына чейин бири-бирибизди тамак жеп бүтбөй сайын дагы кайра туруп кетмей жок. Биздин үй бүлөдө ушундай салтка айланып калган. Өтө жакшы. Баардыгыбыз чоң тамактанып бүткөндөн кийин, анан кийин ушу бата кылып анан турабыз да баардыгыбыз. Колдоно келсе, ошол өткөн кеткендерге дагы Куран окуп, бата кылып, ошондой салтка айланып калган, ушундай кылып турабыз. Өтө жакшы. Анан эми экинчиден ушул биздин үй бүлөдө туулган күндөр, кандайдыр бир ушул майрамдар болуп калган учурда, же неберем туулган күнү болуп калса, кымбат баалуу белектерди, айфонго окшогон телефондорду, ошондойлорду белек кылуудан алыспыз да. Негизинен биз өзү ушу китептерди бири-бирибизге подарка кылып, ошол китептер менен билимге, илимге умтулууга аракет кылабыз. Ошо менен эле бирге ошол китептер биздин текчелерди, китеп текчелерибизди толуктоп турат. Көрүүчү ошого басым жасайбыз негизи. Демек, майрамдарда кандайдыр бир туулган күн болобу, майрам болобу, сиздер деген кымбат баалуу белектерди тапшырбай эле, бири-бириңиздерге китептерди белек кылып, бул китептер менен сиздердин китеп текчеңиздер толот. Неберелериңиз, балдарыңыз аны окуп, алардын канча билимдери өнүп, өсүп, өтө жакшы, жакшы. Ошондой бизде. Мына балдар, силер менен Сезимдин үй бүлөсүндөгү салтты уктуп, чоң атасы айтып берди, эми силердин үйүңөрдө дагы ушундай салттар барбы? Кана айтып койгучу. Ар бирибиздин үйүбүздө ушундай салттар бар, жок эмес. Ушундай салттар бар үчүн үй бүлөдө ынтымак болуп, биримдик болуп, биздин үй бүлө өсүп өркүндөп жатат да. Демек, үй бүлөдө кандай салттар бар экен? Туулган күндөрдү майрамдоо, туура айтасыңар. Бөлмөнү тартипке келтирүү, бул дагы салт, Үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери, оюндарды ойноо, үй бүлө мүчөлөрү топтолгон жыйындар, бул дагы өзүнчө салт, Эми, урматтуу окуучулар, азыр мен силерге аябай кызыктуу чомок айтып бергим келди. Бактылуу үй
Айлык сыры деген жомокту азыр мен силерге айтып берем. Анан барабыз, жакшынакай отуруп турабыз. Аягын бүтүргүлө, аягын ачыралы. Кана силерде кандай ой бар? Андан кийин эмне болду? Жомок кантип аяктады? Кантип аяктады жомок? Кана? Абалдар, туура айтасыңар. Ушул салттарды киргизгенден кийин үй бүлө мүчөлөрү балдар аябай бири-бири менен ынтымакка келишип, үй бүлөгө ынтымак, сүйүү, ырыскы келип, үй бүлө аябай жакшы жашап калышты. Мурдакыдай чыр-чатактар болбой калды үйдө. Ошондуктан балдар, биз дагы үй бүлөдө ушундай салттарды киргизип, ушундай салттар менен жашасак, биздин дагы үй бүлөбүз эң үлгүлүү, эң бир жакшы үй бүлөлөрдөн болот экен. Жомок жактыбы силерге балдар? Жомоктун ичиндеги сага жаккан сөздү тап деген оюн ойлойбуз азыр. Жомоктун ичинде силерге кайсы сөздөр жакты? Айрыкча. Кана? Ооба. Бакыт. Бакыт. Эмнеге ата-энеси акылманга барууну чечет? Себеби үй бүлөдө бакыт, бактылуулук мындайча айтканда, жок болчу, ынтымак жок болчу, чыр-чатак аябай көп болчу. Ошондуктан ата-эне акылманга барууну чечти. Акылманга барганда жыйынтык болдубу? Балдар, силер туура айтасыңар, аябай жакшы жыйынтык болду, Дагы кайсы сөз силерге жакты, балдар? Биз сабак башталгандан бери салт, үй бүлөлүк салттар деп келип атабыз, Жакшы, демек салт деген сөздү тандадык. Демек, салт. Жомоктогу кайсы салт сага жакты? Эмне үчүн? Балдар, жомоктон негизинен канча салт кабыл алынды эле? Туура айтасыңар, 5 салт кабыл алынды. 6-7 салтты ата-эне кабыл алганга таппай калды, эмнени кабыл алышты? Эмнеге? Себеби ушул 5 эле салтты колдонуп үй бүлө кабыл алгандан кийин үй бүлө аябай жакшы жашап, мурдагыдай уруштар болбой, чыр-чатак болбой, ынтымактуу, бактылуу жашап калышты, Ошондо айтасыңар, үй бүлөдө бирин-бири жөн эле, шартсыз эле сүйүү, жакшы көрүү шарты, Бүгүнкү сурообуз үй бүлөлүк салт деген темада болду. Силер балдар, үй бүлөлүк салт дегенди түшүндүңөрбү? Билим кубаты дегенди сабактын акырында колдонолду. Бүгүн биз телефондун кубатын эмес, билимдин кубатын текшеребиз сабактын аягында, балдар. Кана, билимдин кубаты бизде канча болуптур? Бүгүнкү өтүлгөн темага ким түшүндү? Ким түшүнсө, кол көтөрөбүз. Жакшы. Классыбызда 13 окуучу бар. 12 окуучу мен түшүндүм деди. Азаматсыңар. Эми суроо бар. Азыр бизде 5 суроо туулуптур. Демек, 5 окуучубуз суроо бергиси келип турат. Ал эми түшүнгөн жокмун деген бир окуучу бар экен. Бул окуучу менен дагы кошумча жумуштарды алып барабыз. Жеке иштөөгө туура келет. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызда үй тапшырмасы, үйдөн силер ата-энеңерден сурайсыңар, үй бүлө мүчөлөрүнөн сурап такта, үй бүлөңөрдөгү салттар жөнүндө келип айтып бересиңер. Озеки, бүгүнкү сабакка эң жакшы катышкандарды мен эң жакшы окуучу деп баалаймын. Бул баалоону биз
кайтарым байланышта силерге жиберебиз. Анда эмесе, урматтуу менен сүйүктүү окуучуларым, көрүшкөнчө саламатта болгула.